Кыргызстанда энек капиталы төлөнө баштайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн жогорку кеңештин республикалык бюджет талкууланып жаткан жыйынында айтты. Анын айтымында биринчи этапта 1,8 миң метрден ашык бийиктикте жайгашкан бийик тоолуу айылдарда төрөт капиталын бөлүү башталат. Жыйындын жүрүшүндө депутат Нурбек Сыдыгалиев министрлер кабинетинин төрагасынан деңиз деңгээлинен энек капиталын 1500–1600 метр бийиктикте жайгашкан аялдардын жашоочуларына берүүнү суранды. Өз кезегинде Акылбек Жапаров буга чейин 1800 метр боюнча мыйзам кабыл алынып, айылдар бекитилгенин билдирди. Эгер төмөндөтүү керек болсо, анда жаңы мыйзам кабыл алынышы керек, жаңы талкуулар керек, карама-каршылыктар болот. Азырынча биз биринчи этапты ишке ашырып жатабыз, андан кийин көрөбүз, деди министрлер кабинетинин башчысы. Бишкек мэринин биринчи орун басары Мирланбек Бойгончоков 2024-жылдын 17-ноябрына белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдыктын жүрүшүн текшерди. Муниципалитеттен билдиришкендей, Мирланбек Бойгончоков райондун акимдери жана шаардык кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Айтматов проспектиси 27 дарегиндеги номер 1046, Жал Кичи району 45 дарегиндеги номер 1063 жана 1035 Жеңиштин 50 жылдыгы көчөсү 39А дереги боюнча чоң арык мапта уюштурулган 1053 жана 12 Кичи районундагы 1141 жана 1142 шайлоо тилкелерин текшерди. Жыйынтыгында УШКларды материалдык техникалык жактан камсыз кылуу, ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын айланасында тазалыкты камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүү тапшырылды. Эскерте кетсек, УШКлар жайгашкан бала бакчаларда жана мектептерде санитардык тазалоо иштерин жүргүзүү максатында 16–18 ноябрь күндөрү сабактар онлайн режиминде өткөрүлөт. 70 жылдан бери биринчи жолу Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясында капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти академик Чолпонкул Арабаев билдирди. Анын айтымында 70 жыл бою бир да жолу мамлекет тарабынан көңүл бурулбай келген Улуттук Илимдер Академиясында биринчи жолу оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Кыргызстандын улуттук экспозициясы Москвадагы көргөзмөгө катышууда. Тышкы иштер министрлигинен маалымдашкандай, Кыргызстандын улуттук экспозициясы 64 ата мекендик тигүү жана текстиль ишканаларынын катышуусунда уюштурулду. 12 ноябрда Москва шаарында 18 эл аралык көргөзмө Бир Тугезе жеңил өнөр жайда аутсорсинг боюнча бизнес платформасы ачылды. Анын аянтында Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчилиги, мода индустриясынын катышуучуларынын ассоциациясы менен жигердүү иш алып баруу менен Кыргыз экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү мамлекеттик борборунун Евразия бизнес клубу оюл текстилди өнүктүрүү борборунун колдоосу боюнча улуттук көргөзмөсү ишин баштады. Көргөзмө менен таанышуу учурунда Кыргызстандын Россиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев өлкөнүн тигүү жана текстиль өнөр жайынын жогорку экспорттук жана өндүрүштүк потенциалын өзгөчө белгилеп, соода-экономикалык чөйрөдө кыргыз-орус кызматташтыгын кеңейтүүгө кошкон салымы үчүн уюштуруучуларга жана көргөзмөнүн катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Кошумчалай кетсек, 18 Бир Тугезе эл аралык көргөзмөсү Москва шаарында 14 ноябрга чейин өтөт. Калкты тейлөө борборлору президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева парламенттин жыйынында билдирди. Кутнаева белгилегендей, мындай чечим калкты каттоо департаментинин жана Инфаком мамлекеттик ишканасынын реформалоонун алкагында кабыл алынган. Ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн негизги максаты жаңы көп функционалдуу структураны, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү жана алардын сапатын жогорулатуучу кызмат мамлекеттик институтун түзүү болду. Эске салсак, 25 октябрда президент Садыр Жапаров президенттин администрациясына караштуу кызмат институтун түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Президенттик администрацияда калкты тейлөө борборлорун куруу жана модернизациялоо үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Бул кезек көйгөйүн чечип, тейлөөнүн сапатын жакшыртат деп баса белгилеген Нурия Кутнаева.
Бишкекте көчө боюнда сатылып жаткан күйүүчү майларга каршы рейд өттү. Мэриядан маалымдашкандай, бензиндин уруксатсыз сатылышына каршы рейд Профсоюз жана Махатма Ганди көчөлөрүндө жүргүзүлдү. Иш-чара Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын жана салык кызматынын 1-Май району боюнча башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлдү. Күйүүчү майды мыйзамсыз сатып жаткан 7 адамдан 1 тонна 300 литр бензин алынган. Аларга бир нече ирет мыйзамсыз соода жүргүзүүнү токтотуу боюнча билдирмелер таратылган. Ага карабастан мыйзамсыз иш-аракеттерди улантышууда. Адистер күйүүчү майдын расмий эмес соодасы олуттуу тобокелчиликтерди жаратышы мүмкүн экендигин айтышууда. Мындан тышкары күйүүчү майды сактоо шарттарын бузуу, өрт жана башка кооптуу кырдаалдарга, айрыкча шаардын калк жыш жайгашкан аймактарында коркунуч жаратары эскертилип келет. Панфилов районунун Күрпүлдүк айылынын тургундары ичүүчү таза суу менен камсыздалды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таза суу менен камсыздоо айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Суу менен камсыз кылуу системасы Күрпүлдүк айылынын 1961 тургунун таза ичүүчү суу менен туруктуу жана коопсуз камсыз кылат. Аземинин жүрүшүндө катышуучулар суу тосмосун калыбына келтирүү, жаңы суу басым жабдыктарын орнотуу, 9 километрден ашык суу түтүктөрүн орнотуу жана ичүүчү суунун жогорку сапатын камсыз кылуучу сууну дезинфекциялоо системасын түзүү сыяктуу аткарылган иштер менен таанышышты. Ошондой эле үй чарбалары үчүн суу эсептегичтер орнотулган. Бул суу ресурстарын натыйжалуу башкарууга жана сууну керектөөнү оптималдаштырууга мүмкүндүк берет. 13-ноябрда Жалал-Абад облустук Барпы атындагы Кыргыз драма театрында Улут наркы эл баркы аталышындагы иш-чара өттү. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Ага президенттин өкүлү Тилек Текебаев, Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Абдулазиз Кары Закиров, облустук укук коргоо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, облус аймактарынан келген дин өкүлдөрү жана жаштар катышышты. Жыйында кыргыз элинин улутубуздун нарк насили, ислам баалуулуктары жана улуттук дөөлөттөрдүн сакталышы тууралуу сөз болду. Мында сөз сүйлөгөн облус башчысы аталган иш-чаранын маанилүүлүгүнө токтолду. Бишкек шаардык милициясынын кайгылуу кызматы жеке мобилдүү каражаттардын ээлерине жол кыймылынын эрежелерин сактоону эскертүүнү улантууда. Анда кыш мезгилинин башталышы жана жолдогу тайгакты эске алуу менен бирге электроскутер, электросамокаттарды колдонуу менен кызмат көрсөтүүчү компаниялардын ээлерине жана кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Милициянын кайгылуу кызматы жол кыймылынын катышуучуларына эки дөңгөлөктүү транспортты колдонуу эрежелерин эскертип, аны билүү зарыл экенин айтышат. Жол эрежесин сактоо боюнча өзүңүздөр билесиздер, мына азыр кыш мезгили келди, көчөдө жаан-чачын, кар, бул эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарда мүмкүн ошол жолдо жүргөндө өтө кооптуу жагдайлар жараткандыктан ошол жарандар менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Акыркы учурларда өзгөчө Бишкек шаарында электросамокаттарды жана эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарын башкаргандардын саны дээрлик өскөнү байкалууда. Алардын көпчүлүгү жеткирүү кызматын аткарышса, айрымдары жөн гана бир жерден экинчи жерге жетүү үчүн пайдаланышат. Натыйжада алардын көпчүлүгү жол эрежесин билбегендиктен быйылкы жылы жол кырсыктары да көп катталган. Ага удаа эле түшүндүрүү иштери да байма-бай жүргүзүлүп жатканы айтылат. Албетте, мына бүгүн эле эмес, буга чейин эле жүргүзүп келгенбиз. Анткени бүгүнкү күндө ошол эки дөңгөлөктүү транспорт каражаттарын колдонгон жарандар жолдун оң жак чекесинде жүрүш керек. Жолдон өтүп атканда дагы жол эрежеси, мыйзамын так сакташ керек, билүүгө милдеттүү да. Анткени ал ошол билбеген мыйзамыңдан өзүңдүн ден соолугуңа ар кандай оор жаракаттарды алып келиши мүмкүн. Же болбосо ошол өзүнүн же болбосо башка бирөөнүн өмүрүн алышы толук мүмкүн да. 2 жылдан бери электроскутер менен жеткирүү кызматында иштеп келаткан Айыпжан Токторов кырсык көбөйгөнүн моюндап, анда ал эки дөңгөлөктүү транспорттарды айдоо эрежелерин көпчүлүк билбегени менен түшүндүрөт. Аны окуп үйрөнүү көп деле оорчулук жаратпасын билдирди. Албетте жол эрежесин сактабай, кылбай жүргөндөр көп катталып атат тилекке каршы. Бирок аларга деле жакшы советими, кеңешими айтат элем, что жолго чыгаардын алдын мүмкүн болсо ошо жол эрежесинин эч болбойт дегени бир жолу ошол өзүнүн атайын китепчеси бар, өзүнүн атайын мыйзамдары ошол менен бир жолу таанышып карап койсоңуздар, бири-бирибизди сыйлап урматтасак, жол бар бир жол. Курьер маселен эки дөңгөлөктүү деп айтылат, мыйзам боюнча эки дөңгөлөктүү транспорт
жол эрежесинин 24-беренесинин 1-пункту боюнча мүмкүн болушунча оң жактын оң чети менен жүрүшкө укуктуу. Эгерде жок, кээ бир ушул жерлерде туура эмес жолдор келип калат, албетте жол эрежесинин биринчи оң жак полоса деп коет, линиясынын катарына тилкесине жүргөнгө укуктуу. Жеке мобилдүү каражаттар шаардын көчөлөрүн айланып өтүү үчүн ыңгайлуу жана жеке унаага жана коомдук транспортко мыкты альтернатива болуп саналаары айтылып келет. Бирок анын эрежелерин билбөө адам өмүрүн кыюуга түрткү берүүдө. Алсак 2024-жылдын 10 ай ичинде эле 10 адамдын өмүрү кыйылып, 500дөн ашыгы ар кандай жаракаттарды алышкан. Жалпы 500дөн ашык жол кырсыгы катталган. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Кыргыз Москва сөзүнүн 100 жылдыгы Ош мамлекеттик университетинде журналисттердин форуму өттү. Анда журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болду. Чыгып сүйлөгөндөр азыркы интернет айдыңында иштеген блогер, тиктокер, ютубер деп аталган жаңы медианын өкүлдөрүн сынга алышты. Алардын маалыматы текшерилбей, оюна келгендей бурмалап, же ойдон чыгарып ар кандай тапта жазып атканы журналистиканын кадырын кетирип жатканы баса белгиленди. Ал эми жаш журналисттер үчүн бул форум оң тажрыйба болду. Бүгүнкү иш-чарадан бир өтө чоң түрткү алдым десем жаңылышпайм чындыгында. Биз үчүн бир жакшы чыйыр салган инсандар менен жолуктук. Биз үчүн ошол кесиптин эң мыктысы болуу, ошонун журналистиканын этикасы менен жүрүү, журналисттик иштин тактысын билүү, ошол нерсени бизге үйрөтүп азыр бул жерде сүйлөп жатышат. Мындай инсандар менен бат-баттан жолугуп турууну каалайт элек, себеби биз азыр жашпыз, дагы улуу муундардан кеп кеңешин алышыбыз керек экен да. Сезимдер сөз менен айтып жеткире алгыс. Бардыгы өз ишин билген мыкты инсандар бизге ар дайым туура жолду көрсөтүп, жакшы маалыматтарды, туура маалыматтарды берип турушат. Форумда Кыргыз басма сөзүнүн 100 жылдыгынын мааниси, журналистиканын орду жана кесип ээлеринин коомдогу ролу тууралуу да сөз болду. Форумдун коноктору бүгүнкү күндөгү басма сөздүн актуалдуулугу, анын келечеги жана журналистикадагы технологиялык өзгөрүүлөр тууралуу ой пикирлерин айтып, студенттерге пайдалуу кеңештерин беришти. Форумдагы негизги максат бүгүн ушул түштүк регионундагы бардык окуу жайлардын ичинен Ош мамлекеттик университети гана журналисттерди даярдайт. Мына ошол журналисттер үчүн ушул Кыргыз басма сөзүнүн тарыхы, анын калыптанышы, кыргыз журналистикасынын бүгүнкү абалы, бүгүн кантип өнүгүп атат жана азыркы учурда граждандык журналистика менен профессионалдык журналистиканын айырмасы эмне, бүгүн профессионалдык журналистика кантип өнүгүш керек, бүгүнкү чыныгы журналист коомго кантип пайдасы тийиш керек, мамлекетибизге журналистиканын кандай мындай таасири болуш керек деген бир нече суроолордун негизинде баарлашуу болуп жатат. Интернет өнүккөн заманда өтө керектүү жолугушууда. Анткени азыр жаштар илгерки традициялык журналистикадан бир топ алыс. Айрымдары балким тарыхын да билбейт. Мындай китептен гана окушу мүмкүн, бирок реалдуу каармандардын өзүнүн оозунан болгон окуяларды укса, бул башкача таасир берет да. Демек кыргыз журналистикасынын кесипкөй журналистикасынын тарыхы, ал жерде эрдик жасаган адамдардын жасаган иштери, болгон окуялар бүгүн келечекте журналист боло турган жаштар үчүн абдан керектүү. Бир гана интернет дүйнөсүндө гана бир контент жаратып, соцсетте хайп жаратып, ошо менен гана чектелебиз дегендер мындай профессионал журналисттер менен жолуккандан кийин ой өзгөрөт деп ойлойм. Иш-чаранын алкагында Кыргыз басма сөзү кечээ, бүгүн, эртең аталышындагы студенттер арасында уюштурулган эссе жана видеоролик сынактарынын жыйынтыгы чыкты. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Форум Ош мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасы тарабынан уюштурулду. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.